Мугалим мөмөлүү дарак. Мамлекеттин пайдалануу түптөгү негизги тирөөчү. Бул мугалимдер жамааты десек жаңылышпайбыз. Адамзаттын руханий өсүүсүнө негизги азыктандыруунун акыл тиреги деп мугалимдерди атасак болот. Мугалим таалайдын таразасы, тарбиянын башаты, адамзаттын тарыхында байыртан эле мен кыйын болсом, балам менден да кыйын болсун деп балдарын устатка беришкен. Демек илгертен эле мугалимдин ролу жогору болгон. Билим башатынын уясы мектеп болуп саналгандыктан мектеп уясынан мугалимдерден терең билим, татыктуу тарбия алып чыккан балдар турмуш жолуна кадам шилтеп, жогорку окуу жайларынан билимин жогорулатып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салмошкон татыктуу жаран болуп чыгууда. Мамлекетибиз күчтүү болсун десек, балдарыбызга билим берген мугалимдер күчтүү болуш керек. Урматтуу жалпы республикалык мугалимдер жамааты, сиздерди бүгүнкү Таазим сага мугалим аттуу рубриканын атынан жалпы мугалимдерди куттуктайбыз. Окуучулар жалпы өлкөнүн жакшы өнүгүшүнө салымдарын кошот деп биз ишенебиз. Бүгүнкү күндө ошол накыл сөзгө татыктуу болгон Бишкек шаарындагы 1-май районуна караштуу Көл айылында жайгашкан номер 78 жалпы билим берүүчү мектептин жамаатын атасак болот. Мектепте өз билиминин чеберлери, педагогика жолунда такшалган тажрыйбалуу устат мугалимдер жигердүүлүк менен алдыга умтулган жаш адистер арбын терең билими менен жогорку окуу жайларында окуп, бүгүнкү күндө мамлекеттин жооптуу кызматтарын аркалаган мектеп бүтүрүүчүлөрү өздөрү билим алган номер 78 мектеп менен сыймыктанып келишет. Мектеп жетекчилиги жана жамааты окуучулардын ар тараптан өсүүсүнө көп көңүл бурушуп, улуттук баалуулуктарды даңазалаган көптөгөн иш-чараларга катышып келет. Жаш Манасчы шаардык кароосуна гана катышып, мектеп окуучулары мыкты ийгиликтерди камсыз кылышкан. Тоголок молдонун 165 жылдыгына карата Көй Кашка фонду жана 78 мектеп тарабынан уюштурулган Жаш Манасчылар сынагында 9-класстын окуучусу Дүйшөнбеков Арафат алдыңкы орунга чыкты. Мектеп 1997 жылы ачылган. Анан 2012 жылы гимназия деген статусту алды. Азыркы учурда биздин мектепте 88 мугалим иштейт, 11 техник персонал иштешет. Окуучуларыбыздын саны 1694. Отличник, жакшы кызыл аттестатка кетип аткан окуучуларыбыз бирөө 11-класстан. Балдар 261-бөлүм иштеп атаса, турачыйды карап көргүлөчү. Турачыйды, энчилүү аттардан астан эмне кылса берсек менен сызылат. Бирок колуңду сулуулап жазыш керексе, отура кой. Андан кийин сен чагып. Күчүлөр. Оку. Чорот. Танабайдын жүзүнө үмөлүп мага тарынып жүрөсүңбү? Дасканы карайсыз балдар. Сутек 1-чи топто тургандыктан бир электрон бар. Ошол электрондор жүкташып, бул жерде химиялык байланыштын коваленттүү уюлсуз химиялык байланышты пайда болот. Экинчи дагы сутек элементи кошулуп атат хлор менен. Хлор болсо Жашылай коому да мектеп менен тыгыз байланышта болуп, иш-чараларды өткөзүп келет. Шаарыбызда өткөрүлгөн улуттук тогуз коргоо сынагында мектеп окуучулары 1-чи орунду жеңип алышкан. Мугалими кандай болсо, улуттун келечеги ошондой болот демек. Бишкек шаарындагы 1-май районуна караштуу Көл айылындагы номер 78 жалпы билим берүү мектебинин мыкты мугалимдери Абакирова Анипа, Курманалиева Чынара, Исабекова Света, Урмакеева Айнагүл, Осмонова Анара, Чороева Анара, Осмоналиева Гүлкайыр, Шырдакбаева Роза, Турсункулова Жумагүл, Турсункулова Калбү, Татыбекова Гүлхайыр. Келечек муундар үчүн тынымсыз ак эмгек өтөп келатышкан алдыңкы мугалимдер.
биздин мектептин окуучулары азыркы учурда жерлердин бардык жеринде өздөрүнүн Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп жатышат. Биздин мектепте 18 отличник бар, отличник образование. Бардыгы жогорку билимдүү, жаштар өтө көп, жаштарды улуу инсандарыбыз үйрөтүп жатышат бардыгын. İki, üç.